Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адат өткөн чакты өтөбүз. Адат өткөн чактын чуу жана чүү деген мүчөлөрү бар. Адат өткөн чактын колдонулушу кыймыл-аракеттин качандыр бир учурда болуп өткөнүн эскерүүдө жана аны баяндоодо колдонулат. Адат өткөн чактын жасалышы эки форма аркылуу ишке ашат. Оң формасы чуу, чүү, ал эми терс формасы чүү эмес, чүү эмес. Чүү формасы балдар калың үндүүлөр үчүн колдонулат, ал эми чүү ичке үндүүлөр үчүн. Эми адат өткөн чактын чүү формасын балдар жак мүчөлөр аркылуу уюшулганын көрөлү. Мен дайыма үй бүлөм менен пикникке чыкчумун. Эмне болду? Мен пикникке чыкчумун. Бул кыймыл-аракет дайыма бир канча жолу кайталанганын көрдүк. Сен кышында жөө басканды жактырчусуң. Жактыруу этиши бир эмес, бир канча жолу дайыма болгонун көрө алдык. Сиз күндүн батканын көпкө карачусуз. Көпкө карачусуз деген сөз демек эмне болду балдар? Бул кыймыл-аракеттин көпкө узак мезгилге болгонун көрө алдык. Балам, балалуу болгондо билесиң, деп апам мага көп айтчу. Эмне болду? Бул кыймыл-аракеттин бир канча жылдар, балким бир канча айлар бою айтылганын биз бул мисалдан көрө алдык. Ал эми чүү деген ичке үндүүлөр үчүн келген формасын эмне кылабыз балдар? Кийинки жак мүчөлөрдө көрөлү. Бала кезде жай келсе де биз абдан күтчүбүз. Эмне болду? Күтүү этишин бир канча узак мезгилдерге чейин болгонун көрө алдык. Силер табияттагы кубулуштарды жакшы көрчүсүңөр. Жакшы көрүү кыймыл-аракети эмне болду? Узакка созулганын, бир канча жолу кайталанганын бул мисалдан көрө алдык. Сиздер кышында тоодон дайыма лыжа тепчүсүздөр. Лыжа тебүү кыймыл-аракети дайыма болгонун биз көрүп жатабыз. Ал кезде айылдагы үйүбүздүн багында кооз куштар сайрашчу. Кооз куштардын сайраганын биз бир мезгилдерде болгонун, анын бир канча жолу кайталанганын мына ушул мисалдардан көрдүк. Демек балдар, чуу мүчөсү бир кыймылдын канча бир мезгилдер бою болгонун, кайра кайталанганын, ал кайталанып отуруп адатка да айланарын биз жогорку мисалдардан көрө алдык. Эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, силерге ийгилик каалайм.